Сатыкей шамалы соғып атат. Муздак шамал келет атат. Таластан салам. Сатыкей Батыр айылындабыз азыр. Ушул жерде өмүр бою мектепте иштеген Багбан агайыбыздын үйүндө коноктобуз. Азыр аркамда көрүнүп турган ошол Манап абамдын алмаларды бутаганы көрүнүп турат. Манап агайдын карлик багы. Бул жерде эгүү схемасы 2-1 метр аралыкта тегилиптир. Жарымы Golden Delicious болсо, жарымы Red Chief сортундагы алмалар экен. Мына ошол агайдын багы. Өзү бутап, өзү карайт экен. Мектепте 42 жыл мугалим болуп иштептир. Энебиз экөө 42 жылдан мугалим болуп иштеген. Азыр пенсияны алып, мына ушул бактын ичинде бак чарбасын жүргүзөт экен. Мындан тышкары күлүк аттарды дагы тарбиялашат экен. Азыр вакыт болуп калса кирем ошол жерге. Боюнун бийиктигини көрө турган болсок, 4 метр бийиктикке чейин өсүптүр. Кээ бирөөлөр 4 метр, кээ бирөөлөр ылдыйраак. Мөмөгө толук отурган мезгил экен. Формасына келе турган болсок, жалгыз лидерлүү болуп өстүрүлүптүр бул жерде. Көпчүлүгү жалгыз лидерлүү экен. Бул бактын жашы 2014 болсо, канча жашта болот? 8 жаштагы баг экен. Агайдын багын аралап жүрөбүз. Ассаламу алейкум агай. Агай, өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Мен Сатыкей айылынын тургунумун. Кемпирим экөөбүз 42 жыл мугалим болуп иштегенбиз. Анан пенсияга чыкканбыз. Азыр алма бак өстүрүп атасыздар. Пенсияга чыккандан кийин ушундай алма өстүргөм. Канабалыктан бир 500 түп мына кайлык алманы алып келебиз. 100-төн 5 сорт. Анан ошону өстүрүп атабыз. Эрмебиз ушул. Түшүм алып атасыңарбы? Түшүм чыгып, сатканга жарай элек, чыгып жегенге жарап атат. Аттарды багышат экөө. Балам Ырыспай. Балдарыңыз? Балдарым. Ырыспай анан. Күлүк аттарды бага турбайсыздарбы? Күлүк аттарды багат. Саяпкерлер. Саяпкер Рамил. Ошол таптайт, неме кылат. Күлүктөрдү ошо карайт көбүнчө. Райкан Шүкүрбековдун 100 жылдыгында чапкан аттар ушулар да, Ооба. Күлүк аттар. Андан тышкары ушул саяпкерлик менен дагы шугулданат экенсиз да. Балдарым өтөт, анан мен көбүнчө бакта жүрөм. Бак карайып, анан эми ушу Сөөлжанды өстүрүп атабыз. Сөөлжандыбы? Азамат сагай. Рахмат. Өзүн тапчы көзүн. Ушу Сөөлжанды көбөйтөм деп атам. Ошой. Өзү жалаң атчандар күлүктөр өтөрүп жүрүшөт да булар. Жайга барат. Сиз жайга барасыз. Жок, келмейга. Анын аялы бар, ал жагы. Тууган эле калтырбы бул? Вот. Бунун аркасында боз экен. Баягы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы Толгонай энебиздин Маймакта келип баласы менен коштошкон жери мына ушул Маймак станциясы ушул жерде жайгашкан. Азыркы кезде станция иштебегендиктен бул жерде азыр токтобойт, станция иштебейт. Абам менен коштошуп атабыз. Агай, сизге чоң рахмат. Биз буюрса сапар тартабыз.